Саламатсыздарбы, Нур ТВ каналында жаңылыктар топтому акыркы сааттардагы жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Бүгүнкү чыгарылыштан кыскача. Депутат Канат Исаев кесиптешинен токмук жедиби? Айылдаштардын арасында неке түндөгү видео тарап ызы-чуу чыкты. Экс ажо тузакка өзү түшкөнү калдыбы? Алдыда ушул жана башка жаңылыктар туурасында кененирээк маалымат. Биздин каналга жазылып, видеого лайк басып, жаңылыктар менен өз убагында кабардар болуп туруңуздар. Шанхай кызматташтык уюмунун саммити Бишкек декларациясын кабыл алуу менен аяктады. Мындан тышкары маңзат соодасына каршы күрөшүү, санариптешүү жана маалыматтык коммуникациялык технологиялар, айлана чөйрөнү коргоо, гуманитардык маселелерди жөнгө салуу, туризм, айыл чарба тармактар боюнча кызматташтыкты камтыган макулдашууларга кол коюлду. Шанхай кызматташтык уюмунун каатчылыгынын эл аралык Астана каржылык борбору, Бириккен Улуттар уюмунун азык-түлүк программасы жана Европа экономикалык комиссиясы менен кызматташуу меморандумдары кабыл алынды. Шанхай кызматташтык уюму Ооганстан тобунун жол картасы боюнча чечимге дагы кол коюлду. Ал эми мекемелер деңгээлинде жалпыга маалымдоо каражаттары, дене тарбия жана спорт, саламаттыкты сактоо жаатындагы байланыштар тууралуу документтер дагы кабыл алынды. Алдырар күнү жаздырар дегенде экс-президент тынч жаткан парламенттин ачуусуна тийип, болбогон жерден өзүнө оор казып алды өңдөнөт. Жинденген депутаттар ыкшоо органдарда түзүп отурбастан экс-президент Алмазбек Атамбаевди темир торго киргизүү аракетин башташып, кечээ жогорку кеңеш мыйзам боюнча эл өкүлдөрүнүн 3/1, тагыраагы 40тан ашык депутат эмнеге көтөрүп, маселени иликтөө үчүн комиссия түзүштү. Комиссия 7 күн ичинде текшерип чыгып, айыптарды далилдесе, дароо жогорку кеңештен жыйынына чыгарып, 60 добуш макулдук менен жогорку укук коргоо органдарына жөнөтүлөт. Бул мыйзам боюнча 120 депутаттан 81 депутаты макулдугу менен экс-президенттин кол тийбестигин алат. Жыйынтыгында кылмыш иши аныкталса, экс-президент дагы жоопкерчиликке тартылышы күмөн эмес. Жогорку кеңештин депутаты Канат Исаев кесиптеши Бакыт Жетигеновдон токмук жегени айтылууда. Бул тууралуу Алмаз Темирбаев аттуу Facebook колдонуучусу өзүнүн баракчасына жазып чыкты. Маалыматка караганда, эки депутаттын мушташы 12-июнда Бакыт Жетигеновдун иш бөлмөсүндө болгон. Канат Исаев 2 күн мурун жогорку кеңештин борбордук трибунасына чыгып, катуу бакылдаган эле. Дал ошол күнү Бакыт Жетигеновдон өз кабинетинде оозу мурду канжалап, өлөрчү токмук жептир. Ошондон бери эдиреңдеген Канат сопу болуп, дайынын билгизбей жок. Сүрөттөрүн беришебиз дешти. Колго тийсе чыгарам го деп жазган ал. Маалыматты тактоо үчүн ат аталган депутаттар менен байланышууга мүмкүн болгон жок. Ал эми Бакыт Жетигеновдун жардамчысы Азизбек Асанов маалыматты бизден угуп жаткандыгын айтып таң калды. Чындыгын айтсам, менде маалымат жок. Силерден биринчи жолу угуп жатам. Качан болуптур бул окуя, деди Асанов. Мурунку башкы прокурор Аида Салянованын жактоочусу жана туугандары аны улуттук кардиология борборуна жаткырууну суранышууда. Бул тууралуу 24.kg агенттигине Аида Салянованын эжеси Чинара Турдалиева билдирди. Анын айтымында, кечээ номер 1 тергөө абагында жаткан мурунку башкы прокурорго 2 жолу тез жардам чакырылган. Аны ооруканага алып кетиши керек эле. Ал оор абалда. Бирок аны камерага калтырып коюшту деп билдирди ал. Мыжакта билдиришкенде, Аида Салянованы дарыгерлер көрсөтмө бергенден кийин дарыланууга жиберишет. Аны ооруканага жаткыруудан эч ким баш тарткан эмес. Азиз Батукаев 2013-жылы лейкоз дарты коюлуп, медиктердин 2 аптадан кийин өлөт деген бүтүмүнүн негизинде түрмөдөн бошотулуп, Орусияга качып кеткен. Көп өтпөй жогорку кеңеште депутаттык комиссия түзүлүп, Азиз Батукаев мыйзамсыз абактан чыгарылган бүтүмүн жарыялашкан. Комиссияга коюлган дарт такталбагандыгын ырасташат. Ал боюнча кылмыш иши козголуп, ордунан жылган эмес. Жыл башында кайра иш жанданып, тергөөнүн жүрүшүндө онколог дарыгер Эмиль Макимбетов, лаборант Ирина Цапова дагы 3 медицина кызматкери кармалган. Алардын экөө үй камагына чыгарылды. Мындан тышкары мурдагы саламаттыкты сактоо министри Динара Сагынбаева дагы шектүү катары кармалып, 22 майда үй камагына бошотулган. Жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын мурдагы жетекчиси, учурдагы депутат Зарылбек Рыселиевдин кеңешчиси Калыбек Качкыналиев дагы камакка алынган. Бул иш боюнча мурдагы вице-премьер-министр Шамил Атаханов, мурунку башкы прокурор Аида Салянова дагы кармалды. Белгилей кетсек, Азиз Батукаев 2006-жылы 16 жылга соттолгон.
Мас абалында уну айдап ок атуучу куралын көрсөтүп, укук коргоо кызматында иштейм деген видеосу тараган адам милицияга өзү келди. Мындай маалыматты Бишкек шаардык ички иштер бөлүмүнүн басма сөз кызматы билдирди. Маалыматта айтылгандай, жалпыга маалымдоо каражаттарына видеодогу адамды милиция издеп жатат деген кабар жарыялангандан кийин бүгүн 14-июнда саат 15:30 аталган жаран өзү барып видеодогу окуяны түшүндүрүп берген. Улуттук гвардияга таандык күбөлүктү жана ок атуучу куралын көрсөткөн жаран 1991-жылы туулган. Видеодогу адам менмин. 13-июнь күнү кечки саат 22:00 чамасында Аламүдүн районундагы Аларча суу сактагычынын жанына мас абалда уну айдап барганым чын. Ошол жерден мага 4 киши жана бир аял ар кайсы суроолорду берип асылышты. Мен коркконуман жанымдагы аскердик кызматтын күбөлүгүн жана оюнчук тапанчаны көрсөттүм. Тескөөчүсүңбү деген суроого ооба деп жооп берип койгом. Мен эч качан ички иштер боюнча кызматтарда иштеген эмесмин. Ошол маалда милиция кызматкеримин деп айтып коюуга туура келди. Бул үчүн кечирим сурайм деп түшүндүргөн. Ал эми аталган жаран улуттук гвардияда аскер кызматын 2016-2017 жылдары өтөп, бирок кызматы күбөлүгүн өткөрүп бербей койгондугун түшүндүргөн. Күбөлүктүн жарамдуулугу эски дата менен болгон. Учурда бул факты боюнча тийиштүү иштер аткарылууда деп кошумчалады басма сөз кызматы. Бүгүн интернеттеги социалдык тармактарга өзүн Абдрахманов деп тааныштырып, Жеңишбек уулу Тынчтыкбек аттуу адамга таандык күбөлүгүн көрсөтүп, мас абалында уну айдап, колундагы белгисиз маркадагы куралы менен жарандарды коркуткан адамдын видеосу тараган. Кийинчерээк улуттук гвардия жана Бишкек шаардык ички иштер бөлүмү мындай кызматкер аталган мекемелерде иштебей тургандыгын кабарлашкан. Ош шаарынын тургуну акушер-гинеколог Камалдин Айдаров небересине Россия Федерациясынын президенти Владимир Путиндин фамилиясын ысым кылып ыйгарган. Тактап айтканда, ал небересине Путин деген ысымды тандаган. Камалдин Айдаров Акипресс агенттигине Владимир Путинге суктанып, небереси дагы Россиянын президентинин мүнөзүнө ээ болсун деген тилек менен Путин деген ысымды тандагандыгын билдирди. Неберемдин аты жөнү Айдаров Путин Чыңгызович. Атасынын атын Чыңгыз Айтматовдун урматына Чыңгыз деп койгом деп кошумчалады дарыгер. Ал эми 10 айлык Путиндин атасы Чыңгыз Айдаровдун айтымында, уулу 2018-жылы 24-июль күнү төрөлгөн. Атам ысымын Путин деп коюуну чечти. Биз каршы болгон жокпуз деп билдирди ал. Ошондой эле Чыңгыз Айдаров дарыгерлердин үй бүлөсүндө төрөлгөндүгүн кошумчалады. Мен Ош шаарында төрөлүп, орто мектепти ошол жерден аяктагам. Анан кийин Бишкек шаарындагы Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясында билим алгам. 28 жаштамын. Учурда Ош облустук ооруканасында уролог болуп иштейм. Жубайым Махабат Карабекова дагы медициналык академияда билим алган. Учурда фармацевт, деди кичинекей Путиндин атасы. Тажикстанда 19 жаштагы Идима Шерованын никетүүнү чыныгы коркунучтуу түнгө айланды. Анын жубайы Фируз Мухаммед Раджаб кыз эмес деп айыптап чуу чыгарды. Бул тууралуу Озоди радиосу билдирди. Ал кыз белгисинен 8 жашында айрылгандыгын айтты. Бул тууралуу видео дагы бар, дейт Фируз. Идима Шерова никетүүнүндө күйөөсү уруп сабап, мажбурлап видеого тарткандыгын айтты. Мен катуу коркуп таң атканга чейин анын айткандарын жасадым. Ал мени күнөөлүү экенимди мойнума алсын деди. Бирок мен болбой койгондо асып өлтүрөм деди. Мен 13 жашымда кошунамдын баласы менен мамиле кылгам деп жалган айттым деп билдирди аял Озоди радиосуна. Идима Шерова Дангар райондук сотуна кайрылып, моралдык чыгым үчүн $5000 талап кылган. Бирок сот анын пайдасына маселени чечкен жок. Идима 4 ирет медициналык кароодон өткөнүн, 4 иреттен ал кыз экендигин айтып, бүтүм чыгарып беришкендигин билдирди. Анын күйөөсү болсо никетүндө тартылган видеону айылдаштарына таратып, сотто күбөлүк катары колдонууда. Мигранттар пенсия менен камсыздалат. Эми кыргыз бюджетине мигранттардын пенсиясы дагы түшүп турат. Орусия Евразиялык экономикалык биримдигинин алкагында мигранттарга пенсия төлөөгө даяр. Чечилүү келишимди Кыргызстандын, Армениянын, Казакстандын жана Беларустун өкмөттөрү быйыл сентябрда кабыл алса, 2020-жылдан тартып биримдиктин эмгек мигранттарына пенсия чегириле баштайт. Майдын аягында Нур-Султан шаарында өткөн Евразия кеңешинин жыйынында Орусиянын президенти Владимир Путин 2014-жылдары макулдашылган долбоордун келишими толук иштелип чыккандыгын билдирген. Биримдиктеги өлкөлөрдүн аймагында иштеген адамдардын эмгек стажын эсептеп, пенсияга чегерүүгө мүмкүндүк берген келишимди Евразия комиссиясы даярдады. Бул өмүр бою иштеген жөнөкөй катардагы адамга маанилүү маселе деп ойлойм. Ал кайда иштегени мааниге ээ болбойт. Башкысы эмгек стажын тастыктаган тиешелүү документтери болушу керек, деген Владимир Путин. Келишим күчүнө кирсе, Орусияда расмий иштеген кыргызстандык мигранттардын эмгек стажы эсепке алынып, пенсиялык фондго төлөгөн акчасынан
кийин Кыргызстанга которулуп турат. Азыр Орусияда расмий ишке алынган мигранттар үчүн жумуш берилүүчү пенсиялык фондко төлөмдөрүн которуп турушат. Бирок мигранттардын чет өлкөдөгү эмгек стажы мекенинде эсепке алынбайт. Орусиядагы пенсия төлөмдөрүн кайтарып алууга укугу болгон эмес. Жогорку экономика мектеби жүргүзгөн иликтөөгө ылайык Орусияда расмий иштеген чет өлкөлүк мигранттардын орточо айлык акысы 31 000 рубльдин тегерегинде. Чет өлкөлүк жумушчу үчүн пенсиялык фондко 22% төлөм алынат. Ал Казакстан менен Арменияда 10%, Белоруссияда 29%. РБК басылмасынын маалыматы боюнча буга чейин мигранттардын эсебинен бюджетке 70 миллиард рубльдан ашык пайда түшүп турушу керек эле. Бара-бара Орусиядагы чет өлкөлүк мигранттардын эмгек стажы топтолуп, Орус өкмөтүнүн бюджетине жүк болот деп Орус коомчулугунда бул келишим азыртадан эле сынга алынууда. Аны алдын ала Орусиянын эмгек министрлиги 2020-2021 жылга пенсиялык фондко кошумча 166 миллион рубль бөлүнөрүн билдирүүдө. Пенсиянын орточо көлөмү Орусияда, Белоруссияда жана Казакстанда $200-220, Кыргызстан менен Арменияда $80-90 түзөт. Кыргызстандын социалдык фондусунун төрагасынын орун басары Уланбек Асанов Кыргыз өкмөтү бул келишимди кабыл алганга даяр экендигин билдирди. Бул долбоор Кыргызстан бажы биримдигине кошулганда 2015 жылы иштеле баштаган. Бүгүнкү күндө биз бардык сунуштарды, өзгөрүүлөрдү киргизип кабыл алдык. Эми ар бир өлкөдө мамлекеттик ички процедуралар жүрүп жатат. Келишим ратификацияланып, кол коюлгандан кийин күчүнө кирет. Орусияда иштеген кыргызстандыктардын расмий саны 700 000ден ашты. Миграцияда 15-20 жылдан бери жүрүп, эми пенсия курагына жетип калган тургундар бул келишимдин мүмкүнчүлүктөрүн колдоно албай калат. Бул келишим келечекте пенсия чыкчуларга тиешелүү дейт Уланбек Асанов. Анткени 1992 жылдан бери мигранттардын пенсиясын эсептей турган болсок, бир дагы бюджет аны көтөрө албайт. Келишим күчүнө киргиче Орусияда, Казакстанда иштеген биздин жарандар толук мыйзамдашууга аракет кылышы керек. Бажы биримдиги өлкөлөрүндө иштеген мигранттар кийин пенсия алыш үчүн азыртадан эмгек келишиминин негизинде мыйзамдуу ишке орношуп, тийиштүү социалдык төлөмдөрдү, салыктарды төлөй башташы керек. Орусиянын органдары азыр өлкөдө 700 000дей кыргызстандык жүрсө, алардын 200 000дей гана тиешелүү келишим, салыктар менен расмий иштеп жаткандыгын айтышууда. Бул азыркы статистика деп билдирди Уланбек Асанов. Мигранттардын пенсия менен камсыздоо боюнча 4 жылдан бери сөз болуп жүргөн келишимди ишке ашырууда дагы бир топ убакытты талап кылаары шексиз.